Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар пауэрщиктер ушул Кытай мамлекетиндеки кичик типтеги топосуккан. Анан кийин бул пауэрщиктердин модельдери 60 модель, 60тан баштап ат күчү. Жогорусу 150-200гече болот. Анан кийин бул пауэрщиктерди башка пауэрщиктер окшобойт да, булар дагы өзгөчөлүктөрү карасаңыздар, алды ошол топосук куруш иштегенден сырт артындагы функциясын көрүп өтөлү көрсөңүздөр, бул бир трактордун ролун ойнойт да. Карасаңыздар, сокко фреза чатсаңыздар болот, арты соккону басабы дегендер мынакей кош цилиндрлик. Мынандай кош цилиндр чыккан, артында кардан бар. Мына коробка айланат. Арткы коробканын ичи. Мына анан кийин сокко фреза чат дейсиңар. Бул кичик модельдер эми, заводдун ичинде чоң модельдер да бар туугандар. Карасаңыздар, мына ушундай фрезаларды чатканга болот. Буну артына прицеп сүрө турган түрү. Азыр мына түрүн тааныштырып өтөйүн. Дөңгөлөктү карасаңыздар, ушуреки дөңгөлөктөр кең. Дөңгөлөктүн размери 16-70-24, артта окшош 16-70-24, бунун негизи окшош болот. Анан кийин мотордо турбина бар, туугандар көрүп атканыңыздардай. Мынакей мотор турбиналык чыккан. Артында окшош кош цилиндр, сокко фреза чатыган, мына кардандары бар. Анан кийин прицеп сүрөгөнү, мынакей Pony комплект. Бул тек гана бир пауэрщик топосуккан пауэрщик болуп калбастан жана трактордун ролун да ойнойт. Жарай десаңыздар болот, фреза сокко чатып. Андан сырт мына ушундай башындагы чөп кыскан же терек көтөргөн ар түрдүү, андан башка топосуккан ушундай көп функциядагы функциялары бар. Анан кийин бул пауэрщик алгандарга заводдо мына ушундай набор ключтарды, мындай мотор майларын, мындай фильтрлерди, набор ключ сандыктары, ушуларды белекке берет экен да заводдон. Мына ушундай кошуп берип атыптыр. Жаңы жылдык Кытайдын байрамы асып калгандык себебинен бүгүн ошо клиенттердин талабы менен заводдорго келгенбиз. Эгер кимге ким керек болсо байланышыңыздар. Ушул пауэрщиктер моделине карата Кыргызстанга жетиши 8,5 миңден чоң модельдери 12-10 миңгече окшобойт. Ошо Кыргызстанга түш. Анан кийин Ростомошко барган кезде ошол жактан эсептейбиз канча болсо. Эгерде кимге ким ушундай пауэрщиктер керек болсо байланышыңыздар туугандар. Мына кичигин алып айтсак, маселен кичик агылдарга же мындай кичик чоңдуртуп батпаган жерлерге ушул батат да, кичик жумуштарга оңтойлуу. Бир күп. Окей. Анан кийин туугандар да сурашыңар мүмкүн, мына бул чоң моделдерге копчаларын чоң кылгалы болобу деп. Маселен, манын карасаңыздар, мынанын копчасы алды 3 куб. Мыналардын карасаңыз 1,8 болуп калат. Мыналардыкы бир аз чоңураак. Ошол. Анан кийин буларды ушундай чоң кылгалы болобу дегендерге кылгалы болот. Маселен, бул жакты карасак, бул жердеги такыр ошол башындагы топосо турган копчалары чоң, кичик, ар түрдүү моделиники бардыгы бар. Мынакей. Кандай керек болсо, ошондойун кылып беребиз. Чоң, кичигин ар кандайын. Талап боюнча болот. Ат күчү моделин дагы чоңойтсоңуздар болот. Мынакей мынандай чоң копчалар. Маселен, мынаныкы узундугу 3,50 3,5 метр экен. 3,8 сантиметр. Узуну 3 метр 80 экен. Анан кийин мына жерден мына жерге чектине калыңдыгы 3,8. Темирдин калыңдыгы 3,8 экен да. Ушундай. Кимге ким ушундай пауэрщиктер керек болсо байланышыңыздар. Мына бул мостору. Мынакей. Ушундай чоң мостор коюлат. Бул жердеки болсо майбактары. Мына дөңгөлөктөрү. Бул жердекилер болсо мына нелери. Бул артындагы тиги фреза чата, фреза келип иштей турган нерселер экен. Мына бул чарактын тормоз клапандары экен. Мына дагы майбактар экен. Бул жактагы калган бүтүн шаймандары ушул жерде мынакей.